Коронавирус кокуй күчөп кетпесе деп, кай бирлери карбаластап коркуп жатат. Карапайым жумушу жок кыйналды деп, карантинде канчасы толкуп жатат. Ысак жазган кайран эл коркуп жатат. Ысак жазган кайран эл толкуп жатат. Ыштан кийип куйруксуз кыргыз кызы ыйманыңды жегир деп сөгүп жатат. Ыйлап сыздап кыйналган мигрантыбыз Ырак жакта кайгыга чөгүп жатат. Ык таштырып бул убакта бийлик бектер ыгым-чыгым вируска жумшалды деп ык чырылтып миллиондорду көрүп жатат. Илгерки эле ысактын кайран эли интернетте кайгысын төгүп жатат. Жетим жесир мигранттар карап жолду, таажы вирус баарына сабак болду. Онлайн жашоо бала бакча мектептерде, офлайн бийлик арман укпай азап болду. Кайрымдуулук миллиондору келип жатты. Кай бир байлар байкатпастан жешип жатты. Кээ бирлери жардамдан кечип жатты. Кээ бирлери жөн таратпай кембагалга оройлонуп, ооздоруна ээ боло албай, эжең менен бөлүшүпчө дешип жатты. Интеллигент бир кыз чыгып интернеттен Илибой кыргыз мырксың деп мазактады. Инспекторду орусча билбейсиң деп кыйшайта чаап шапкесин далактады. Улутту басынты деп камабастан бейбаштык деп 15 күнгө камап салды. Алаңгыча автандил аскарали ат душы бир хайптарды баштап алды. Инстаграм көчүктөргө толуп кетти. Ыр чыгарып жаштараны жаттап алды. Булбулунан айрылып, буулукту бейм кайран эл, чыгаанынан айрылып, чыркырашты кайран эл, чыгаандарын тааныбай, чубак дешти кайран эл, чындыкты элим айта албай, бөрк ал десе баш алмай, заман болду кайран эл. Төрөгө калып шылдыңга, төрт сөздү даанаң айта албай, депутат калып шылдыңга, дааналап сөздү айта албай, сел саяк чыкты акылдуу, жооп берип жалгыз такалбай. Кубаланып батирден кор болобу кайран эл, бир мүшөгүн таба албай, тор болоду кайран эл, мончо жака бара албай, чор болобу кайран эл, эртели кеч дос жарын көрүшпөдү кайран эл, чогулушуп өлгөнүн көмүшпөдү кайран эл. Отуз жети жаштагы Гүлбарчын 8 жылдан бери биринчи топтогу майыптардын катарына кирет. Гүлбарчын 5 жылдан бери Батирде жалгыз кызы менен жалгыз жашайт. Эң өкүнүчтүүсү Батирге 7000 сом төлөйт, ал эми өкмөттөн алган пенсиясы 6000 сомду түшөт экен. Эфирде Продмикс кеч каналы, мен сиздер менен Асхат Айсыракунов жана менин операторум Адилет Мухтаров. Эмесе биз калган кепти каарманыбыздын өз-өзүнөн угалы, ал эми сиздер бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысызбы? Жакшысызбы? Жалгыз жашайсызбы? Кызым бар болду, айла кеп жол жабып кире албай калбадым. Эмне сиздерге жардам келбей атабы эчтеке? Жардам деле сураган. Билбейм, өкмөттөн эчтеке жокпу, билбейм да. Мэриядан эмеден эчтеке келген жокпу? Эчтеке жок. Тойота. Мындай өзүңүз кайрылып көрдүңүзбү, же кайрыла элексизби эчкимге? Жаздырып койдук, анан билбейм, очередь жетелеп жазып койгонбойм. 6 сана мандар эле алып атат дейт да, 6 сана мандар эле алып атат. Сен унуктайсың да, кийин деле ошого акча коротосуң деп ушинтип да. Анан чындыгында мынтип карап келгенде квартирада турам негизи. 6,5 миңдей пенсия алабыз. Ал деген негизи 7000 квартплат төлөйм. Ошондо пенсиям квартплат менен эле калат да. Анан кичине ушу түнгүн сайма тигип, тамак ашыбызга дегендей. Кызым окуйт, студент. Мен биринчи группадагы майып болдум. Мындан 8 жыл мурун ошол жүлүндөн кист алдырдым да. Москвадан иштеп жүрүп ушинтип барып келгем. Анан 3 жыл айылда жаттым.
Кудайга шүгүр, ата энем бар, бир туугандарым бар. Анан алардын карап отура бергенде мен өзүм да кыйналат экенмин. Алар мени көрүп алар да кыйналат. Андан көрө мен жашоону өзгөрткүм келгенде анан шаарга келе бергем. Азыр бир кызым бар. Кызым буюрса чоңоюп калды. Мени көтөрүп, эшикке алып чыгып, мени караган ошол кыз. Качча жашта кызыңыз? 20да. 20да. Жакшы. Кызыңыз өзү окуйт, студент. Студент. Окуйт. Бул жерде квартирада турат турасызбы? Бул жерде квартирада эле турабыз. Канча төлөйсүздөр аяка? 7 төлөйм. 7000 төлөйсүздөр уш кичинекейго, 7000 төлөйм. 7000 7000 төлөгөндөй эми арзан квартиралар деле бар деп негизи айтышат мындай эле. Анан мага 5 хозяин. Мага эң немеси ошол да. Мисалы өзүм жөрмөлөп жүрсөм, туалетим бар жоң үйдүн ичинде болгондуктан мага хозяиндин кереги жок. Эми эчтеке дебесе деле өзүм тартынам да. Өзүм кенен үйдө кенен жөрмөлөп кенен жүргүм келет. 6000 пенсия алат экенсиз, анан кара 7000 квартира. 7000 квартира төлөйм. Анан бир аз сайма жумуштарды кылам. Сайма сайтыңыз. Ошону менен кичине дагы эме болот да. Ушу байкашса коляскаңыз да жок окшойт, э? Коляскам бар. Бар. Коляскам чаң болбош үчүн тияка складка киргизип койгом. Аяп. Коляска жакпай мындай эле жүргөн деппи? Жок, негизи көчкө чыкканда сөзсүз колдоном. Колясканы бирок үйдүн ичинде колдонбойм да. Анан көчөдө сөзсүз коляска керек. Бутум ошол. Бир жака барсам да машинага да колясканы кошо салам. Чалып турасыз. Анан ошол кызым бир жака барсам кызым алып барат, кызым алып келет, эшикке да алып чыгат, таза абага кызым алып чыгат. Мындай дарыгерлер Көрүнүп эле неметем, бирок азыр лечение алам ошодон бери анан бирок көрүнүп мынтсем деле убакыт керек, күтүшүң керек деп коет да. Эч кандай бир басасың деп эле ушинтип коюшат да. Мен 8 жылдан бери эле келектим, ушу басам деп эле. Үмүтүм чоң басам деген. Кудай буйрса. Качелик болот десеңиз өзүңүз? Баткендик болом негизи. Кызыңыздын окуусун кантип атасыз? Кызым окуусуну жакшы да, Кудайга шүгүр, пешиниме баягындай контракт эмес. Буз жеткен мынткем. Ошентсе деле бир баланы багыш деле мен үчүн мындай эгер алтысам нема болгондо билбейм, анан мынтип отурганда дагы киши мынтет экен, бирок билгизгим келбейт эч кимге. Туура айтасыз. Азыр сиздей адамдарга негизи жардам берүү бул биздин мусулмандар үчүн менин оюмча парз, милдет болуш керек. Урматтуу көрөрмандар, мынакей ушул эжебизге сөзсүз түрдө жардам берели, баарыбыз биргелешип. Гүлбарчын деген эжекебиз экен. Биринчи ниетим ушу неберелүү болсом дейм. Анан качанга чейин мынтип квартирада жашайбыз деп. Үйлүү болсом деп ниет кылам. Анан ушу бир эле мен эмес да негизи. Мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер өтө көп. Ушу мамлекет тарабынан дагы бир кандайдыр бир үй жайы болсо, жардам берсе. Бир эле мен эмес, ондогон кишилер бар, мисалы миңдеген кишилер бар. Кандайдыр бир мындай жанагындай общежитие сыяктуу мындай немелер курулат да, чоң мындай домдор. Ошондой сыяктуу кылып курулса, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин канчасы үйлүү болуп калат да. Ошол бизге дагы мындай кичине көңүл буруп койгон киши болсо жакшы болмок. Ошол бизге дагы мындай кичине көңүл буруп койгон киши болсо жакшы болмок. Канча жылдан бери ушу квартирада төлөдүңүз? 5 жыл болду мен квартирада жүргөнүмө. 5 жылдан бери квартплата төлөйм. Ошонун акчасын да эсептеп келгенде өктүмө эле акча кетип атат да. Бош убактымды мен көбүнчө сайма тигем. Анан музыканы жакшы көрөм. Караокени коелу эле ырдайм. Анан кийин түрдө тамак жасап, тигинтип мынтип иш кылса. Өзүмдү өзүм аластканга аракет кылам да. Интернет көрүп, Интернет көрөм, көбүнчө жаңылыктарды көрөм дегендей. Ошол. Москвада эмне болуп иштеп жүргөнсүз? Москвада жашырбай эле айтайын, негизи Москвада биринчи полду эле жууп жүрдүк. Анан кийин акыркы убактар ушу оорогонго чейин ошо продавец болуп иштедим. 1 жыл. Сизге эмне деп жазып коюп анан эмне себептен эме болуп? Ошол жүлүндө киста пайда болгон депчи. Ошол мен бирок операцияга чейин баспай калгам да. Туруп өзүңүз баса албадыңыз? Уктап туруп эле баспай калгам. Баягындай буттарым чатышкансыз ушинтип кетет да, басып жүргөндөн. Бирок мындай эметкенде чатыштабайм да. Өзүм мунун бияктан нервтен ушундай сезилген го, мындай чатыштагандай болуп кетем, тип карасам кадимги эле басып кетип аткан болом да. Анан бир күн ошентип кечке иштедим, кечинче жумуштан келдим. Анан
тамак жасадым, тамакты өтпөй койду. Жатайын деп жаттым. Туалетке бара албай калгам да. Бир сутка ошентип туалетке бара албайм. Баргым келет, барсам чыгара албайм да. Анан ошентип түндө да бирде ойгондум. Бирде жатып 3-тө ойгондум. 3-тө ойгонуп туалетке барсам такыр эле ушу чоң эме туалет кыла албай калдым да. Анан апама чалдым, апа ушинтип туалет кыла албай калдым десем, бөйрөңө суугут көрүпсүң, сунганда тип парланып көр деди. Анан парландым, иш кылса антип мынтип бал сыйпап көр, баягы суук тартып алат десе, бал сыйпап көрдүм делеме. Иш кылса ошентип анан 5 болду саат таң. 5те жаттым, таң саат 8ге уктадым. 3 эле саат уктадым да болгону. Саат 5те да кадимгидей басып жүргөм да. Саат 5те жатып, баягы уйку баары бир кишини тартып кетет экен. Уктап кетиптирмин, ошо 8де ойгонуп жумушка барам деп эле турайын деп ошончо тура албай калдым да. Ошончо жумушум да калды. Турайын десем эле белдин ылдый вообще ноль да, чувство деген жок. Ошол болду. Ошол боюнча эле ошо жаткан жагымда отурган боюнча дагы деле тура элемин да. Андан кийин Москвада ошо врачтарга көрүнсөк, бар жогуң жакшы дейт, мындай жүрөк нормально согот. Башка жактарын полный текшерип көрдү, рентген анализдерди мынткен тазачага только эле баспаган болбосо. Анан кийин ошол бул жака келдим, анан бияка айылга. Кыргызстанга келип анан onu врач томографияга чуроо врач тең эч кандай мындай деп эч ким айта албайт да. Мындай оору депчи. Баары ушундай болушу мүмкүн деген 10 түрлүү ооруну айтат. Акыры келип суроо белгиси менен токтолот да. Анан Бишкектен профессор чакырдык. Ошто болгом да. Анан ал барып, ал деле мындай точно ушундай оору деп айткан жок да. Ушундай айткан жок, ошол жерин ачышып көрүш керек да, главный жүлүндүчү. Ошол жерде бор бирдеке бар экен гана айтты да, мындай эмне экенин точно айта алган жок. Анан ошону албасак болбойт. Анан алсаңар басамбы десем, басасың, убакыт керек, күтүшүң керек деп өлө түшүндүрдү. Күтөм дедим мен. Үмүткө отургандан көрө канча жыл болсо деле күтөм дедим, басышым керек. Алдыга койгон максатым өтө көп. Ал кезде кызым 5-класста болчу. Азыр окууну бүтүп студент болуп калды. Ушундай кылса кийин ошол операцияга кирип баратып 2%ке кол кой деп атам менен апама врачтарчы. 2% деген бул же бар болот же жок болот. Апам менен атам ыйлап койбой койгон колду. Анан өзүмө кирди, өзүм менен сүйлөшүп элдим. Өзүмө киргенде мен өзүм ыраазы болуп өзүм кол коюп бердим. Анан бирок баягы врачтар да өзү точно диагнозун айтпеген үчүн 2% менен кирип, кайра 55% менен чыктым да. Алар ойлогон оору болгон эмес, жеңилирээк чыккам бир аз. Ошол боюнча анан 1 жылдан өтүп бутума чувство пайда боло баштады. Бирок сезем азыр бутум кадимкидей сезем, ысыктуу, муздактуу ооруйт. Күн-түн туруп ходилкада турганда ушу тизем кармабайт, анан белим кармабайт да. Балким же мындай отура бергендики дагы мынтип калдыбы. Ким билет. Катетр кылдым, 1 жыл катетр менен жүрдүм башында. Андан кийин катетрди алып, азыр ошо айтып атам го, эмемдин пенсиямдын жарымын квартплатка сактасам, жарымы памперсиме кетет кадимгидей эле. Жаш бала сыяктуу эле кадимгидей күн-түн эле памперс менен жашайбыз. Башка айла жок, башка жолу жок. Врачтар негизи ошо массажга көбүрөөк мынтип деп айтат да, мындай. Анан кыймыл аракетти көп кыл, анан кальцийлерди көбүйтүптүр дейт. Анан кальцийге деле, массажга деле негизи акча керек да. Ким эле баскысы келбейт, баарын эле баскысы келип, баары эле жүргүсү келет, анан баары келип ошо финансага такалат да. Например, лечение кылсаң болот, баягындай кылыпчы, эптеп бир кичине акча таап кылсаң болот. Биздики бир эле лечение менен калып кете турган оору эмес да. Биз такай кылышыбыз керек, эгер басам десең, такай улантып кылышың керек. Мен мисалы мындан 2 жыл мурун Казакстанга бардым, лечение алганы 40 000 сом акча кетти, 1 ай барып келгениме. 1 ай аяктагы эмелер айтты, дагы бир мындай хотя бы 2 ай, 3 ай, 4 айга чейин калбайсыңбы, эгер ошондо результат чыгат деди да.
Мен 3-4 ай калганга мен деген 40 миңден ары бир айга короткомда жакшы эле акча кетип калат да. Анан ошентип кылбай баса бир ай кылып туруп эле баса бердим. Мамлекеттик Анан ошо боюнча курорттор жок да атайын, бекер. Бекер деп бир негизи путевка берилет 5 жылда бир дейт. 5 жылда бир алганмын. Андан бери ошо ооруганда бир алдым, ошондон бери мына 5 жыл өттү, бирок ала элекмин. Анан ал путевканы бергенде мен мындай өкмөттөгүлөргө дагы мындай ошо бизди карап биздин үстүбүздөн мынтип иштеп аткандарга дагы кайрылат элем да. Эгерде бизге окшогондорго мындай путевка берген чакта дагы кандай жерге берилет? Мисалы бизге шарты керек, главныйчы. Эгерде мен Ысык Атага бардым мындан 5 жыл мурун. Эч кандай шарт жок да. 3 этаж экен негизи. Мен 3 этаждан апам мени көтөрүп түшө албайт. Көтөрүп бештикке кылып мен эч кандай лечение алган жокмун. Баягы путевканын акчасына мен жөн гана тамагымды жеп жаттым да. Анан апама айттым, апа андан көрө сен ал, хотя бы сен лечение ал, сен деле мени караган, сен деле оорулуу кишисиң. Жана 10 күнүн апама бердим, 10 күнү мен өзүм алдым. Ошондо апам 10 күн лечение алды, мен 10 күн эчтеке кылбай эле жөн эле жаттым да. Анан ошондой шартты бизге карап берсе, мисалы кандай жактарга удобный болот бизге, коляска менен мындай шарты жакшы болсо. Биз көбүнчө биздики мына Воронцовканыкы ыңгайлуу, биз ошол жака барабыз да жылда. Ага да барганда Воронцовкада барасың, бекер деп мынчет, бирок бекер болгондо эмне жатаганың бекер. Анан болбогон бир арзан дарыларың бекер болушу мүмкүн. Калгандары мындай кымбат дарыңды баары бир колуңа кагазга жазып карматат да. Аны өзүң жаныңа сатып алышың керек. Эч кандай эмете албайсың. Анан ал жердеги тамак ашты деле мынтип неме кыла албайсың. Жакшы жегиң келет, мисалы кечке эле айрым тамак эле мынтип отура бергиң келбейт. Күчтүү тамак жегиң келет. Анан баары бир тамак ашыңа кетет, ошо кымбат дарыларыңа кетет. Массажың дагы, эгер массажды кылдырам десең, Воронцовкада деле бир 10 мүнөттөн када 2 бутуңду кармайт, эптеп кылат да. Эгер жок, мен нормальный массаж кылдырам десең, кадимкидей төлөйсүң. Сүйлөшүп, баягы массаж кылган немелер менен өзүң сүйлөшөсүң да. Анын өз акчасын айтат, өзүң төлөйсүң. А игласы бар, главный игла массаж керек. Игласы деле платный. Ошондо ошо жатаганасы эле неме болбосо, анан калган баары эле кетет да, акчаң баары бир эч кандай бесплатный барып жатып келбейсиң да. Бесплатный деп айтылганы менен ал жерде төлөйсүң, баары бир кетет акча. Көп тура албайм да, кандайдыр бир секунд турам да. Болду андан кийин? Жок, андан кийин негизи салмак түшүрбөй турам да, азыр мен колумдун күчү менен эле. Эгер салмак түшкөндө мен тизем мынтет да, жыгылган учурларым далай болду. Жыгылып кетиппи? Мурда башында 0 болчу. Азыр кичине бутуңуз тийгенде, тийип эметет экенсиз, э? Бүгүн аттай ошо ийнелеримди Москвадан бергиле деп атып, ошол жактан алдыргам да. Кел сакырып отуралы. Хоппа деп туруп. Тиги зериккенде дагы убакыт өткөргөндө мен саймам деле айтып чектелип калган турбаймбы? Моундай кооз гүлдөрдү жасайм негизи. Анан заказ бергенде заказ менен сатам негизи, заказ менен. Буну үйрөнгөнүмө карантиндин алдысында эле болду да. 8 мартта бир 10 гүл саттым. 8 марттан баштап ошо гүлдөрдү дагы өзүнчө бир кесип катары буну да үйрөнүп алдым. Бул деле жакшы экен ба, бекер отурганда аракет кылсаң берекет дейт. Мунун материалдарын кызыңыз алып келип берет. Материалдарын кызым алып келип берет. Анан кызым экөөбүз көбүнчө базарга да барабыз. Мени коляскада сүйрөп алат. Торлойго барабыз, экөөбүз базарга барабыз. Анан үйдө отура бергенде буулам да. Анан шамалдатып келем, мама жүр деп, анан экөөбүз барып кеңешип, анан аны алабыз, буну алабыз, анан такси менен кайра экөөбүз келе беребиз. Анан бул туш кейсти да өзүм тиккен саймым. Буну тээ басып жүргөн кезде өзүмө тиккенмин. Жанагындай убал болбосун деп азыр жанагындай отурганда сок кылып жасап ичейин деп. Анда данегин да унуткум келбейт. Буну да чагып азыр курсагымды койгосом да.
Ага, бирок бияктан столдон алып тамакты өзүңүз жасай берет И могу жакка монтип баарын коюп алам. Идиштеримди деле ошол жерде жууп, анан ошо суупумду эметип берет да. Азыр келгенде кызыңыз эле жасайт. негизи көбүнчө кызым эле жасайт. Анан кызым жок кезде мен ушинтип өзүм кылам да. Анан көбүнчө эле кызым кылат. Анан кээде баягы өзүң деле кылгың келип калат. Баягы аял киши болгондон кийин тамак жасагың келип калып, ошондон келе кызым мен сага жасап берем деп анан кызыма өзүм ушинтип коем. Жасап берип коем. Мама тамагыңды сагындым дейт, анан мен өзүм жасап берем кээде. Ошол. Ошентип алдыбызга бар жок коюп алабыз. Туалетибизди алдыбызда, тиги посуда мойкаларын баары ушул тиш чыкса. Мыламан иштердин баары ушундай. Айла жок жакын болуш үчүн, боюң жетиш үчүн ушундай шарт түзөбүз да. Чыгса. Сизге значит Беркиндей телевизор коюлуп кызыктым баягы күнү. Ошондой телевизор болсо сон болмок экен дейм. Бул баягы илгерки телевизор болгон үчүн мурункудай баягы интернет андай мындай нерсе жок. Кийим жуйм, колго жуйм. Ошо бир машинкага жетпей жүрүм, ошо машинка эме болсо негизи колдо жуйм негизи, анан ошо машинка болсо да жакшы болмок негизи эле. Анан ошол духовка бар, кадимкидей нанды үйдө бышырабыз. Кызым экөөбүз сатып жегенде анын берекеси болбойт дейбиз, экөөбүз постоянно камырды да кылып экөөбүз нан жаап эле жейбиз ошондой эле. Тептирип анан кийин бияка деген огородко помидор, ушундай майда чүйдө жашылчаларды кылып, анан көзүндөсү салат бекитип жаап алабыз. Кызым экөөбүз айылдан апамды чакырам. Апам келип кадимкидей айылдагыдай эле чоң казан астырып, аны колу кошунадан сураганыбыз кызга, эң кызга казан, чоң казандардычы. Анан апам арабал менен чоң тиги кошуналардан алып келип, анан апам кайнатып берип кетет. Анан өзүңүз чыгып кыласызбы? Жок, өзүм чыгып кылбайм, бирок кызымды кылдырам. Коляскада отурам, мен приказ берип коюп кыл дейм. Ал эптеп чала баары бир тигинтип кылат. Иш кылса болушунча кылабыз да кызым экөөбүз. Кошунаңыз да байкеде жардам берип экен да? Булар жардам бербесе эле бир ай карантинден бери өлмөкмүн да. Ушулардын баарына шүгүр деп. Орозонун күндөрүндө ушул убактарда бири-бирибизди көңүлүбүздү алып, бири-бирибизге кечиримдүү болуп, бири-бирибизге мээрим коюп, ошол эле бизде эме Алланын ыраазылыгы менен ошон үчүн жардам берип. Эжен сосед болуп, кошунасы болуп турбайсызбы? Ооба, биз сосед болобуз. Анча иштерге баягы Дайым эле постоянный почти что каралаш башарып. Шуну капа кылбастан көңүлүн алып. Көптөн бери кошунасыздар да? Эми 2 жыл, основной эми 2 жыл болду. Андан мурун 3 жылдан бери. Мусорумду мисалы баягы суу алып бериш керек, кранткада боюм жетпейт. Баш көз жууйм дегендей. Кызым жоктон анан бул аяштар чакырып, кошуна турушат биякта. Анан жардам берип кетишет. 2 күн, 3 күндө бир чакырам негизи. Күндө деле чакырып берем, баягы жумушум болгондо эми айлаң жок чакырасың. Анан жок дешпейт. Мен ыраазымын өтө. Такыр жок дешпейт. Макул деп күнбү түнбү келишип, жардам беришип, колдорунан келишинче. Өзү айтмакчы, көңүлүм көтөрүп кетишет. Рахмат ушуларга да, чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Негизи орозонун күнүндө соопчулук кылган негизи жакшы дейт го. Сооп кылган кишилер мен эле эмес, мага ошондагы баардыгына эле жардам берип каралашкан кишилер көп болсун. Жүрөгүңүз дайым ыйман болсун. Туткан орозоңуздар негизи баарыңыздар кабыл болсун. Орозодо баарыңыздарга жакшылык каалайм. Мынакей урматтуу замандаш. Бирөөнө кор, бирөөнө зар, адилетсиз ташбоор тагдырга туш болсоң, айла жок ал тагдырга баарыбыз моюн сунбаганга аргабыз жок. Бүт дүйнө жүзүндө жашоо ушундай. Кай бирөөлөр миллиондогон, миллиарддаган долларларын каяка жумшаарын, каяка сарптаарын билбей. Чет өлкөлөргө бат-баттан саякаттап жада калса, чет өлкөлөрдөн кымбат баалуу үйлөрдү сатып алып, айфондун акыркы модельдерин атаандашып көтөрүп, үстүндө 3 кабат үйү, астындагы кымбат баалуу жол тандабастардын кнопкаларына мактанып, манчыркап, сайрандап, которуп, ойноп жүрүшсө, ошол эле учурда кай бирөөлөр 2 бутум эле басып кетсе мен бактылуу болот элем. Же болбосо 2 көзүм көрсө мен кандай бактылуу адам болот элем деп жараткандан аябай үмүт этип, кыялданып, терең үмүт менен жашап жүрүшөт.
Жада калса туалетке барып өзүм эле заара кылсам мен кандай бактылуу болмокмун деген дагы пенделерибиз арабызда аз эмес. Андыктан урматтуу кыргыз элим, ушул ыйык Рамазан айында Алла таалам баарыбыздын кылган ниеттерибизди, айткан дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Келиңиздер, ушул ыйык Рамазан айында кайдыгер эмес кайрымдуу бололу. Бүгүнкү каарманыбыз Гүлбарчынга колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Келиңиздер, урматтуу көрөрман, баарыбыз биргелешип ушул Гүлбарчынга телевизор алып берели. Себеби баарыбыз кокшоп сыртка чыгып, кенен кесир басып сейилдей албаса дагы Гүлбарчын үйүндө отуруп ошол телевизордон сонун тасмаларды көрсүн. Келиңиздер, баарыбыз биргелешип ушул Гүлбарчынга автомат кир жуучу машина алып берели. Эч болбосо Гүлбарчындын жашоосу бир аз жеңилдесин. Биз Гүлбарчындын номурун видеобуздун төмөн жагына жайгаштырмакчыбыз. Андыктан сиз Гүлбарчын менен байланышып өз жардамыңызды берсеңиз болот. Эгер сиз алыс жакта жашап, же кандайдыр бир жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп жатса, албетте биз менен байланышсаңыз болот. Биз сиздин жардамды түздөн түз Гүлбарчынга жеткизип, видео отчет берүүгө дайым даярбыз.